Саламатсыздарбы, менин атым Таждинова Дильфуза. Мен 7 жылдан бери косметолог болуп иштейм. Жогорку медициналык билимим бар. Бүгүнкү биздин темабыз бул үйдүн шартында кандай бетке кам көрүү. Биздин айымдар көбү үйдүн шартында бетин тура эмес кам көрөт. Ошол үчүн бүгүн биздин биринчи сабагыбыз бул үйдүн шартында кандай тура кам көрүү. Биринчиден бул биз бетти жуйбуз. Бетти жууганда сөзсүз астыдан үстүгө тартып жууш керек. Себеби биз күнүгө эңкейебиз, сүйлөшөбүз, мимикаларыбыз бар. Ошого байланыштуу астыдан үстүгө тартсак, бет тартыла баштайт. Сөзсүз бетти жууганда биз линияларга маани беришибиз керек. Бизде көпчүлүк айымдар туура эмес бетин жууйт. Себеби жууганда астынан үстүгө жуугандан кийин көздүн айланасын ичкериге карата тегеретип жууш керек. Бизде бир эле линиябыз бар. Бул көздүн айланасы ичкериге кирген. Калган беттин линиялары бул сыртка чыгат. Азыркы бетти жакшылап жуугандан кийин сөзсүз бетке тоник коюш керек. Тоник бул энхансер. Энхансер проводник деп коебуз, мост болуп эсептелинет. Тоникти сөзсүз себе турган тоник бар, сүрө турган тоник бар. Бирок чувствительный кожага биз именно себе турган тоникти рекомендация беребиз. Стакада деп коет бул движенияны. Стакадными движениями киргизебиз. Кийин бул крем. Кремди көпчүлүгү аябай мындай масс-маркетте көп колдонгон үчүн ойлошот көп керек деп. Жок. Эми ушул кремди алып туруп, эки колго алып точка кылып чыгыш керек. Бетке крем койгондон кийин беттин терисинде блестка же майланышып турган мындай көрүнүш болбош керек. Профессиональный крем бул толугу менен сиңип кетип, бетте бир мындай пленка образовать этип, матовое покрытие берет. Ушу менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бул үй шартында кандай бетке туура кам көрүү болду. Сиздер менен косметолог Дильфуза.